Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Ата-энеге демек эмне кылыш керек экен? Кызмат кылуу. Ата-энеге жакшы сөз сүйлөө жана аларды зиярат кылып туруу, телефон чалып туруу, алакал сурап туруу биздин үстүбүздө милдет болуп эсептелет. Hazreti Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадиси бар. Куллу зунуби юаххируллаху минха ма яшау иля яумил кыяма илля хукукал валидейни. Күнөөлөрдүн баарын дейт Аллах Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Күнөөлөрдүн баардыгын жазасы кыяматка калтырылат дейт. Бул дүйнөдө берилбейт. Күнөө кылдык, анын жазасы бул дүйнөдө берилбейт. Ата-эненин акысынан башка дейт. Ким ата-эненин акысында бир кемчилик кыла турган болсо, Аллаху субхана ва тааля анын ошол кылган ишинин күнөөсүнүн жазасын бул дүйнөдө берет дейт. Бул дүйнөдө берет дейт. Бул да көптөгөн риваяттар менен, көптөгөн тажрыйбалар менен эмне болгон? Келген деп айтылат китептерде.